Ассалаумалейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарға Ош шаарынын Тагдареге Заводская 10 дарегинен 3 бөлмөлүү батирди назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдүн жайгашкан жери эски аталышчы кирпичный. Ушул жерде Элнас компаниясы тарабынан курулган үйдүн 9 кабаттуу үйдүн 9 кабатынан 3 бөлмөлүү батир сатууга чыкты. Үй негизинен толугу менен 100% оңдоп түзөөдөн ремонттон өткөн. Лифт толугу менен иштеп турат. Үйдүн короосуна келе турган болсок, үйдүн короосунда жарыктандыруу системалары толугу менен иштейт. Унаа токтоочу жайлары дагы бар. Үйдүн короосунун сыртына да унаа токтосо болот. Бул жерде балдар ойночу аянтчалары азыр оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Мынакей көрүп турасыздар, бул жерге желимдер менен оңдоп түзөөдөн өткөрүптүр. Бул жагы толугу менен үйдүн короосу тосулат сырты. Биздин күтүп туруңуздар, бизди күзөтүп туруңуздар. Үйдүн ичи менен дагы сиздерге бир сыйра тааныштырып өтө турган болсок. Биз тепкичтен жана лифттен көтөрүлгөндө 9 кабатка көтөрүлгөндө мына көрүп турасыздар, лифт толугу менен иштейт, абдан жакшы лифт. Өрт коопсуздуктары толугу менен алдын алынган, акылдуу датчиктер иштеп турат. Кудай сактасын, өрт болуп кетсе, пожар дароо болот. Желдетүү системалары да каралган. Мынакей көрүп турасыздар. Эшигине келе турган болсок, эшиги эки жеринен кулпуланат экен. Эшиктердин сапаты жакшы. Броон эшик эмес, жөнөкөй эле эшик, андай эсик кыласыздар. Бисмилла деп үйгө келе турган болсок, үйдүн жалпы аянты 84 квадрат метрди түзөт. Эштен кирип келгенде дароо бизди жаркыраган батир тосуп алат. Асма чырактары жайында, потологу бийик, шыптары. Бул жерге өзүңүздүн телефонуңузду орнотосуз. Эшиктен конок келе турган болсо, короого же үйгө киргизүү үчүн ошол жерден кабыл ала бересиз. Электр чуалгылары толугу менен тартылган. Үй 90% ремонттон өткөн. 100% дей берели, кухнянын эмеректерин алып келесиз, орнотосуз, болгон ошол. Бисмилла, биз оң жактагы батирлерден башпай турган болсок, эшиктен кирип келгендеги оң жактагы батирибиз, оң жактагы бөлмөгө башпай турган болсок, бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү же болбосо балдардын уктоочу бөлмөсү катары да пайдалансаңыз болот. Ол диодный, бираз титрейт экен, өчүрүп коелу. Потологу шып болсо, улуттук колоритте эске салып турат, мынакей көрүп турасыздар. Кыргыз стилинде дейли. Асма чырактары жайында. Софиттер дагы коюлган. Бассейн түсүндө, бассейн смал болуп жасалган. Бөлмөнүн ичи туш кагаз эмес, бул краска, жанагы краскалар, баалуу краскалар. Бул ичкери сырт дуалдын ортосундагы нымдуулукту дагы кое бербейт. Молочный деп коебузбу? Молочный түстө экен. Бөлмөнүн балкону да бар. Балкону короону, унаа токтоочу жайды жана ошондой эле балдар ойночу аянтчаны карап турат. Азыр тосуп коюптур чүпүрөк менен. Түштөн кийин күн ушул бетке тиет. Кышындасы эч кандай маселе жаралбайт. Эшиктери жакшы эшиктен, азыркы мода болуп жаткан жеңил эшиктен. Көрүп турасыздар. Ушул эле бөлмөгө уда жанаша жайгашкан. Эшиктен оң жакка бурулгандагы бул ажаткана бөлмөсү. Ажаткана бөлмөсүнүн желдетүү системалары иштейт. Көрүп турасыздар, полу жылуу пол болгон. Электрондук түрдө жылуу пол көрүп турасыздар. Кафелдери жакшы. Эштен бет маңдай келгендеги биздин кийинки бөлмөбүз бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бөлмөнүн чекесине диодный лампочкаларын өчүрүп коюп, бөлмөнүн түсү көк түстө. Бөлмөнүн терезелери унаа токтоочу жайды жана ошондой эле балдар ойночу короону карап турат. Жылуулук системалары орнотулган. Мынакей көрүп турасыздар, терезелери да кенен, чоң терезе. Мынакей короонун алдында балдар ойноп жүрөт. Айлана чөйрөсүнө тосуп башташыптыр. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган. Мынакей жылуулук системасы бар. Суу, свет, газ, канализация, интернет чуалгылары жана башка. Азырынча кийинки айдан газ киргизүү пландары дагы бар экен. Имиштерге караганда эштен сол жака бурулганда биздин бөлмөбүз, конок бөлмөсүнүн 2 канаттуу эшиги бар, ак эшиктен. Бисмилла деп башпага турган болсок, диодный лампочкасын өчүрүп коеюн. Мынакей көрүп турасыздар. Бөлмөнү дизайнердик стиль менен кооздоп жасалган. Бул жерге же болбосо бул жерге сыналгыңызды орнотосуз. Жашоого толугу менен үй 100% дайын. Терезеси ошондой эле күн батыш тарапты карап турат, жана ошондой эле унаа токтоочу жайды, балдар ойночу аянтчаны карап турат. Бөлмө негизинен кенен, көрүп турасыздар, абдан эле чоң экен. Асма чырактары жайында, потологу жууп тазалоого болот.
жерге сыналыңызды илей аласыз. Бұл біз кейінгі бөлмеге башпаға тұрған болсақ, эшиктен сол жаққа бұрылғандағы біздің кейінгі бөлмебіз бұл ашхана бөлмесі, айымдардың сүйікті бөлмесі. Бұл жерге болған ушул эмеректериңизди гана орнотсоңуз, кухонный наборлорду орнотсоңуз, андан башкасы калганы толук эле дайын экен. Кафелдери жайында, электр чалгылар тартылган. Бөлмө негизинен Г формада турат, мынакей көрүп турасыздар. Бул жерде чакан ашкана бөлмөсү катары колдонсоңуз, бул жакты конокторуңузду же болбосо өзүңүздүн тамак аш ичүүчү жайыңыз катары пайдалансаңыз да жакшы чечим болгудай. Бөлмөнүн терезелери мынакей көрүп турасыздар. Кышындасы жылуу болот. Бул жак түштүк тарап, бул жагы күн батыш тарап болуп калат дагы. Азыр деле ысык. Ал жагынан эч кам санабасаңыздар болот. Айымдар жана мырзалар, биз сиздерге акыркы бөлмө менен тааныштыра турган болсок, биздин акыркы бөлмөбүз бул жуунуп тарануучу бөлмөсү. Жуунуп тарануучу бөлмөсүнүн желдетүү системасы иштейт. Кафелдери жайына аристону бар. Жылуу суу жайгышын камсыз кылып турат. Бөлмөнүн полу да жылуу пол болгон. Мынакей электрондук жылуу пол көрүп турасыздар. Үйдүн сатылуу себеби кожоюнга абдан акча зарыл болуп жатат экен. Өзүндө башка иштери чыгып калыптыр, ошон үчүн үйдү сатып жатам дейт. Үйдү алмашуу жолдору дагы бар. Эгер сизде бир бөлмөлүү батир болсо, үстүнө үстөк пул кошуп бере турган болсоңуз, үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз толугу менен болот. Ал эми үйдүн жалпы наркына келип токтоло турган болсок, ар 1 метр квадраты 1000 акш доллары менен бааланууда. Бир аз түшүрүп жолдору бар, сүйлөшүү жолдору бар албетте. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз, төмөндөгү номурларга байланышыңыз, кабарлашыңыз, соодалашыңыз. Ушундай үйлөр ар бириңиздерге насип кылсын деген жакшы ниет менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Биздин каналга катталып коюңуздар. Эгер үй издеп же батир издеп жүргөн болсоңуз, арендага, ижарага батир издеп жүргөн болсоңуз, ушул эле номурга кайрылсаңыз, биздин WhatsApp каналга да катталып алсаңыз болот, же болбосо ушул эле номурга кайрылсаңыз, сиздин каалаган табитиңиздеги үйдү таап берет. Үй сатат элем десеңиз деле ушул номурга байланышыңыз, кабарлашыңыз.